Артроз оорусу менен ооругандар ооруну баса турган дары-дармектерди иче беришет, уколдорду сая беришет. Бирок тилекке каршы бул аларды айыктырбайт. Себеби артроз оорусунда мисалга ала турган болсок, диклофенак, кенолог, дипроспан, ошондой эле гиалурон кислотасын сайган учурда убактылуу ооруну басып бергени менен ооруну айыктырып кетирбейт. Себеби бул оорунун себебин дарылабайт. Ал болгону гана ооруну баса турган касиетке ээ. Ал эми сиз ооруңузду баса турган дарыларды улам иче берсеңиз, бул кошумча мисалы үчүн адамдын денесинде ооруларды пайда кылышы мүмкүн, ал эми артрозду айыктырып кетирбейт. Артрозду айыктырыш үчүн анын себебине келишибиз керек. Артроздун себеби бул кемирчектин жакшы азыктанбай калган. Кемирчектин жакшы азыктанбай калган эмнеден болот? Мисалы үчүн боор, бөйрөк ооруларынан болушу мүмкүн. Бул учурда адамдын денесиндеги микроэлементтер, азыктардын балансы бузулат дагы, жакшы жетишпей калып, ошол кемирчек жабыркай баштайт. Андан кийинкиси ичеги оорулары. Ичегили оорулары бар учурда адамда азык жакшы сиңбей калат дагы, денеге жетишсиздик пайда болот. Ошондой эле гормоналдык абал, мисалга ала турган болсок, аялдардагы менопауза учурунда дагы бул гормоналдык абалдын айынан тизедеги кемирчектер талкаланып бузула баштайт. Ошол абалды дагы дарыгердин көзөмөлүндө дарылоо керек. Андан кийинки себеби бул микроэлементтердин жана витаминдердин жетишсиздиги. Бул абал дагы көп нерсеге байланыштуу. Ошондой эле ичегиге, ошондой эле боорго, ошондой эле бөйрөктүн абалына да байланыштуу. Жана мындан сырткары адамдын тамактануусуна, жашоо образына көз каранды. Жана мындан сырткаркы себеби бул адамдагы ошол муунга болгон кан айлануунун бузулгандыгы. Бул абал балким аз кыймылдуулуктан болушу мүмкүн, балким туура эмес кыймылдагандан болушу мүмкүн. Жана кийинки себеби болсо, бул ашыкча салмак. Эгерде адамда ашыкча салмак боло турган болсо, анын мууну начар болсо, ал начар муун тезирээк талкаланат. Себеби ага ашыкча кошумча жүк келет. Эгерде сиздин тизеңиз ооруп жатса, жаңыдан ооруп баштаса, же болбосо ооругандай сезим пайда болуп атса, же кырсылдап жатса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге келип, ушул тизенин оорусун туура дарылаганга аракет кылыңыз. Ошондо гана сиз тизеңизди сактап каласыз. Өмүр бою дары ичпестен, дарыгердин жардамында гана туура дарылануу менен бул оорудан айыгууга аракет кылыңыз. Кошумча сурооңуз бар болсо, комментарийга жазыңыз.